Ассаламу алейкум, урматтуу мекенештер, кыргыз эли, кыргызстандыктар. Кайрадан эле биз сиздер менен түз эфирдебиз. Бизде сиздер байкагандай эмнени бүгүн кеп кылабыз. Эмне жаңылык, эмне кече болду, эмне бүгүн болду, ушул боюнча кеп кылабыз, достор. Достор, айтып кетчү нерсе, биз комментарийлерге окуп, бир аз көңүл буруп, жана башка кылып атабыз, достор. Сиздерге ыраазычылык, аябай ыраазыбыз. Комментарийлерге жазганда дагы бизге кайра чыгып тургула сураныш деп өзүңүздөр комментарийге калтыргандай, биз ошого сүйүнүп, бизге чоң түрткү болуп атат. Кээ бирки адамдарга бул биздин ой жүгүртүүбүз дейбизби, же кандай маалыматтарды берип атабыз, кандай ой пикирлерибизди, өзүбүздүн биздин жеке оюбуз кандай коомго жеткизүү максатта сиздерге жеткизип атканыбыз, айтып атканыбыздын баардыгы комментарийден окуп, бүгүн биз, достор, жакшы сиздерден сабак алып атабыз десек болот, достор. Эмне демекчимин? Теманы көрдүңүздөр өзүңүздөр. Бүгүнкү тема сиздер күндөн күнгө жадап аткан той маселесинде болмокчу. Ансыз деле тойда болду, эртесинде болду. Ансыз деле сиздер тойго кыжалат болосуздарбы, даярданасыздарбы, кредит аласыздарбы, же карыз аласыздарбы, же товарга эчтемке кылбай бирдемке даярдап алып барасыздарбы? Барасыздар, баягы эле нерселер, баягы эле сөздөр, той болот, тойдун эртеси да болот деген сөздөн кийин биз сиздер менен бүгүнкү маегибизди той боюнча кылсак жакшы болмок деп ойлойбуз. Сиздер менен мен Урайымов Мирлан. Даярсыздар? Бизде оператор бар, күчтүү оператор. Ал боюнча дагы азыр бир аз кичинен туруп маалымат берип кетем. Достор, мүмкүн видео жагып калар, мүмкүн жакпаар. Алдын ала эскертем. Кимде ким айлана чөйрөдө эмне маселе болуп аткан болсо, кайдыгер болсоңуздар, бул видео сиз үчүн эмес. Биз кайдыгер эмес жарандарга кайрылабыз. Кайдыгер эмес жарандар менен түз байланышып сүйлөшөбүз. Кайдыгер эмес жарандар менен маектешип пикир алмашабыз. Ошондуктан, достор, сиз мамлекетте, сиз сыртта жүрөсүздөрбү, Кыргызстанда жүрөсүздөрбү, сизге баары бир болсо, Кыргызстан каяка барып атат болсо, доконцалардын катарында болсоңуздар, анда сиздер үчүн бул видео, бул кайрылуу, бул комментарийлерди жазууга дагы мындай жол бербесек болот. Бирок сиздерди билем, сөзсүз түрдө комментарий калтырасыңар. Бирок сиздердин комментарийиңиздерди окуп, биз күч алабыз, дем алабыз. Сиздердин комментарийиңиздер да бизге керек. Ошондуктан бардык доконцачыларга жана Кыргызстандын ичинде Кыргызстан үчүн күйгөн адамдардын бардыгын эфирге чакырам, бөлүшүп алыңыздар, достор. Анда эмесе биз анча-мынча комментарийлер боюнча айтып кетсек, биз айтпай койбосок болбойт, окуп эткенсиңер десиңер, айтабыз, достор. Биздинге жамандык каалагандар, бизди ары барып сөгүп бери алып келгендер, диванда отуруп эксперттер, көчөгө чыгып активдүү Кыргызстанга бир салымын кошпогон жарандарга кайрылам. Биз сиздерге ыйман берсин, ден соолук берсин, сиздердин дагы бир аз өзүңүздөрдүн деңгээлиңиздер өссүн деген тилектерди айтабыз. Ошондуктан үйдө отуруп комментарий жазып, кол чаап отургандан көрө көчө чыгып Кыргызстан үчүн салымын кошом десең, көчө шыпырып койсоң же суу сээп койсоң, анда сен бирдемке кылдың деп эсептейбиз. Же мусор тазалап кой. Көрсөт, эл билсин. Жок, көрсөтпөй кылып атам, мен эл үчүн кылып атканымды мен элге билгизбей кылам десеңиздер, анда, достор, өзүңүздөр ишиңиздерден. Бирок мамлекет үчүн бирдемке реакция кылып жасатам десеңиздер, анда кылган ишиңердин бардыгын кайдыгер кылбай, фиксация кылып, жана башка кылып көрсөтүңүздөр.
активдүү адамдардын катарында жүргөн адамдарбыз. Ошондуктан барыңыздарды сиздер бизге жөнөтүп койсоңуздар, сөзсүз сиздердин кылган ишиңерди биз сөзсүз баракчабызга чыгарып бактап баалап коебуз. Эмне демекчимин? Кече Өзгөн районунда, Өзгөн шаарында чоң той болду. Кандай той болду? Байлардын тою болду. Өзгөндүктөрдүн тою болду десек жаңылышам. Кыргызстан деңгээлде, же болбосо СНГ деңгээлде өткөзөбүз деп мактанышкан. Менимче ошондой өттү го деп өздөрү сүйүнүп аткандыр. Алкыштарды алды, жана башкаларды алды, баарын келген маселени көрдүк. Бирок достор, бизди билесиздер, биз тойго каршыбыз. Абсолюттук түрдө ушундай мааракелерге каршы болуп келген жарандарданбыз. Себеби эмнеде? Себеби бир эле нерседе. Биз той кылып, биз мактанып, ушундай ысырапкорчулукту жана башкалардын баарын кылып отуруп жадаган элдерденбиз. Бирок кээ бир адамдарга бул саясат. Анын баарын билесиздер. Тойдун артында саясат жатат, анын баарыбыз билебиз. Билбейбиз дейсиздер, бирок билесиздер. Бирок айта албайсыздар. Себеп дегенде ал жерден сиздер бир кесим тамак, же болбосо бир кесе тамак, же бир кесим нан оз тийдиңиздер десек болот. Мен көрдүм. Көп активисттер, мен тааныган активисттер да жүрөт. Салымдарын кошсун, буйрусун аларга да. Бирок кеп активисттер жана башкаларда эмес. Кеп Өзгөндө эмне болду? Ошондо Садыр Жапаров президент келет деп, Кыргызстандан, булуң бурчунан биздин чоңдор келет деп, байлар келет деп, ак сөөктөр келет деп, Өзгөндүн баарын тазалашты. Соцсеттерде көрдүңүздөр. Болуп көрбөгөндөй Өзгөн порядокко келип калды. Тап таза. Ал жака бассаң мусор жок, бул жака бассаң мындай бирдемке жатканын көрбөйсүн. Керек болсо достор, тыгылып жаткан Өзгөндөгү пробка болуп турган кезде Өзгөндө бир машина көрбөгөндөй болуп туруп жол тазалап койгон биздин кызыл шапкелерге не демекчибиз? Алкыш айта албайм. Силерге үстүңөрдөн сөзсүз түрдө приказ келди, аны аткардыңар. Сиздер мага ошон бир жарандарсыздар. Бирок бүгүн ошондойбу? Алар кетти. Өзгөндүн акыбалы кандай бүгүн? Өзгөн кандай акыбалда калды бүгүн? Өзгөндүн элини, ошол Өзгөндөн тиричилигин кылып жүргөн элдин бардыгын кайка жоготтуңар? Өзгөндүн тротуарларында бүт базар эмес беле? Алар кайка кетти? Алар кайда? Же 2 күнгө отпускага бердиңерби? Урматтуу мэр, Өзгөндүн мэри, аким, зам аким жана башкалар. Кана тротуардагы базарлар кана? Жолдун четинде бассаң бастыртпай турган сатуучулар кана? Бийлик көрбөйт дедиңер ошолордун бардыгы. Ушул боюнча достор, маалымат берүү үчүн мен сиздерге биздин операторду тааныштыра кетейин. Активист, режиссер, жанакы эле биз менен түз эфирде шерик болуп түз эфир кылабыз дегенбиз. Асамидин Мухиддинов. Асамидин мырза. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Биз кайрадан эфирдебиз. Буга чейин эфирибизде Өзгөндөгү болуучу той, Өзгөн мунарасы этно-фольклордук фестивали жөнүндө пикирибизди айткан элек. Ал болуп өттү буюрса. Кече аябай чоң шан шөкөт салтанат менен коштолуп Кыргызстанда ырчымын дегендин баары ошол жерде болду. Эми канчалык бул элге пайда алып келди, муну айта албайбыз. Адатта
мындай ысырапкерчиликтер бизди тарых өзүбүздүн тарыхыбызда бир дагы бизге пайда алып келген эмес. Биз ошону билебиз. Артка кетсек кетип атабыз. Эгер той өткөрүп биз мамлекет өнүгүп же дүйнөгө таанылып кеткенде биз 95-жылы Манастын 1000 жылдыгын өткөрүп дүйнөгө таанымал болуп кетет элек, жылдыз болуп кетет элек. Андан кийин 2000-жылы Оштун 3000 жылдыгын өткөрүп, андан кийин 2003-жылы Кыргызстандын 2200 жылдыгын өткөрүп, эми андай тойлор азбы бизде? Улам өтүп турат. Мындайча айтканда ар бир чоң иш-чаралардын, чоң мындай шайлоолордун алдынан, президенттик шайлоолордун алдынан, референдумдун алдынан чоң бир маселелерди чечиш керек болгондо биздин саясатчыларыбыз ушуну аябай жакшы билишет. Себеби биз кыргыз эли ушундай экенбиз. Той дегенде тамдан тик төбөбүз менен таштайт экенбиз да, өзүбүздү жергечи. Ушундай бир той дегенге бир башкача карайт экенбиз. Ошону биздин саясатчылар билет дагы. Той десең булар любой жагын берет деп туруп той кылып берет да бизге дайым ушундай. Биз өткөндө бул өзгөндөгү тойду айтып бергенбиз. Дагы толуктоо үчүн айтсак болот. Мисалы 1995-жылы башында башталган эмнеден, Манастын 1000 жылдыгын өткөргөнбүз да. Ошол учурдагы президент Аскар Акаевдин абалы аябай начар болчу да. Уровень түшүп кеткен. Аябай төмөн деңгээл. Себеби жаңы бөлүнүп чыгып, Советтер Союзунан мамлекет аябай алсырап, бар жогубуз мындай экономикалык аябай чоң кризис болуп, элде ачарчылык, жутчулук болуп, ошол учурда эл бардыгы көзү чачырап, бир күчтүү лидер бизге керек деп элдин ою ушундай бир чыңалып баратканда, Манастын 1000 жылдык ойлонуп табылганда алдынан. Августтун 31-inde Манастын 1000 жылдыгын берүү аркылуу элди тойлотуп, дүйнө жүзүнөн конокторду чакырып, аларды неме кылуу аркылуу коноктоп ар түрдүү оюн-зокторду уюштуруп, Түркменистандан баштап Таласка чейин ат чаптырып, байге чаптырып, ошентип элди алаксытып туруп, ошол жылы декабрда президенттик шайлоо өткөргөн. Жыйынтыгында албетте баягы ошол учурдагы баягы шайлоо комиссиясы, борбордук шайлоо комиссиясындан дагы башка ошол бийликте отургандар тарабынан адилетсиздик дагы болгон, бирок негизги баягы бир аз болсо дагы, мисалы, айырмачылык Акаев жеңилген өз анда, бирок мындай азыраак айырмачылык менен жеңилген. Массовый эл ошол учурда Раматылык Абсамат Масалиевге дош берген эмес да. Бир 60%-дей Масалиевге берсе, бир 40%-дей Акаевга берген. Мына ушундай неме менен элдин доошун алып, анан калганын баягы жасалмалашып дооштарды жаап жашырып бекитишип, анан кайрадан президент болуп шайланган Акаев. 2000-жылы анан ошол эле жылы 96-жылы февралда декабрда президент болот дагы, 96-жылы февралда референдум өткөрүп туруп, баягы бизде легендарлуу парламент болгон дагы чейин. Ошонун бардыгын укугун референдум аркылуу президент өзүнө өткөрүп алган. Президенттик башкарууга өтүп алганбыз ошондон кийин. Мына ушул нерсени жасоо үчүн Манастын 1000 жылдыгын өткөрүү керек болгон. Азыр чычалайттырсыңар, Манасты даңазалаш керек эле деп. Мен дагы аябай даңазалагым келет. Мен дагы ошол Манастын фильмин, сериалын тартып, бүтүн дүйнөгө кыргызды даңтагым келет. Бирок биздикилер андай эмес. Биздикилер дүйнө таанытчу Манасты тартканга же бир таратканга аракет кылган жок. Болгону той эле кылды. Той кылды дагы өздөрүнүн баягы корыстный ойлорун ишке ашырууга аракет кылды. 2000-жылы мыйзам боюнча Акаев 2 жолу эле президент болуш керек эле ошол учурдачы. Ал 90-жылы биринчи жолу шайланган, 95-жылы экинчи жолу шайланган, эми 3-чү жолу кайра баруу үчүн 2000-жылы Оштун 3000 жылдык тоюн ойлоп табышкан. Туура. Байыркы шаар экенибиз жакшы, аны белгилегенибиз жакшы. Бирок
элди дагы ушинтип мамлекеттик масштабта той өткөрүү аркылуу эмне кылды? Үчүнчү жолу шайлоого баруу укугун алып, референдум өткөрүп, анан шайлоо өткөрүп, кайрадан өзү үчүнчү жолу президент болду. 2003 жылы кайдандыр биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн 2200 жылдыгы табылгандагы аны белгилеп баштадык. 2200 жыл болгонубуз албетте ал дагы жакшы. Ошондой фактын табылганы. Аны неге тойлодук десе, көрсө баякы дагы бир жолу ишеним керек болуп калган экен ошол учурда Акаев байкушка. Анан дагы референдум өткөрөт, дагы ошол тойду белгилеп туруп 2200 жылдыкты. Анан дагы бир жолу шайлоого баруу укугун алат алдынан. Алдыда келип аткан 2005 жылкы шайлоого алдынан даярдана баштайт. Дагы бир жолу мисалы ошондой эле жолдор менен Каримов, Назарбаев, бир канча президенттер ошентип өзүнө улам жол ачып келбеди. Биздин Акаев дагы ошенткиси келип, элди ошентип алдап, элге баягы момпосуй бергенсип, той өткөрүп берип, оозун майлап, шорпо берип, аш берип, өзүнүн ушундай иштерин ишке ашырып келген. Акаевдин тегерегиндеги саясатчылар. Бул нерселер элге экономиканын өсүшүнө же болбосо элдин жашоосу оңолушуна канчалык жардам берди? Силер кантип ойлойсуңар? Мен мисалы бир дагы мындан пайда көрбөйм. 2004 жылы ал нерселердин баардыгы жок болду. Акаевди кубала бердик. Ошону менен 2005 жылдан баштап бизге Бакиев президент болду. Буга окшогон тойлор көп өткөн. Ушундай жолдор менен элди көп алдаган саясатчыларыбыз. Эл ошолорго алданганын балким түшүнөт, балким түшүнбөйт, бирок 30 жылдан бери өнүкпөй атканыбызды анык билебиз. 30 жылдан бери булар бизди алдап келип атканын анык билебиз. Бирок кайра эле ушулар дагы бизди алдаганы келсе, дагы эле эмнегедир алдана беребиз. Мен ошого таң калам. Кече биз ошол өзгөндө өткөн тойдун жүрүшүн көрдүк. Эми албетте бул президенттик масштабтагы президенттин кандайдыр бир немеси деп айта албайм, бирок бул жерде ошол өзгөнүн өзүнүн көп баягы атка минерлеринин кызыкчылыгы бар экенин өткөнкү түз эфирде биз айтканбыз. Кандай кызыкчылыктар бар, алардын милдеттемелери эмне? Эмнеге бул тойду уюштурушту? Неге баягы түштөн чочугансыз эле туруп биздин өзгөн байыркы караханит аталарыбыздын немеси экен деп. Биринчиден, караханиттер кыргыздын атасы болбойт. Тарыхты жакшылап карап көрүңүздөр. Караханитке кыргыздар кошулганын мен эч бир тарых булактарынан окуган эмесмин. Бирок бул жерлерде кайсыдыр бир доорулор болгон, биздикилер алып турган, дагы башка бирөөлөр башкарып турган учурлар болгон. Караханиттердин тушунда ошол мунара курулгандыгы бул тарых далилдейт аны. Бирок аталарыбыз деп караханиттерге көбүрөөк уйгурлар, азыркы Турциядагы түрктөрдүн бир канча уруулары, селжуктар сыяктуу уруулар караханиттерге кошулган, ошолордон мындай бөлүнүп чыккан деген версиялар бар. Аларды ата дегендер менин оюмча кыргыз болбой калыш керек. Караханиттерди аталарыбыз дегендер. Кыскасы, азыр эми бул тарых сабагы эмес албетте. Муну өткөрүштөн максат албетте бул жерде бүгүнкү күндөгү биздин президентибиздин дагы кызыкчылыгы бар. Анткени өткөндө эле айттык, ал жерде мунун эң күчтүү оппоненти, саясий оппоненти ошол жерлик болот. Ошол адамды баягы саясий трупка айландыруу үчүн бул тойду өткөрдү. Аны өткөрүүдө ошол жергиликтүү атка минер азаматтар ага жардам беришти, демөөрчүлүк кылып. Бирок эми канчалык булардын колунан келет билбейбиз. Эл деген эл барыр. Эл тараза, эл сынча эл өзү билет. Ким ак, ким кара экенин элдин бардыгы эле мындай караңгы, бардыгы эле маңкурт болуп калган деген ойдон мен өтө алысмын. Элдин арасында баары бир бар. Акылы жетек, акылы тунук адамдар элдин арасында көп. Алар сөзсүз актак, караны кара кылып өз жайына коюп, эртең тандоосун жасайт деген ойдомун. Эң негизгиси ушунчалык баягы биздин баягы ошол атка минерлерибиз, ошол жердеги баягы коопсуздук кызматынын же болбосо ички иштер министрлигинин кызматкерлери ушунчалык баягы
жасакерликтин, кошоматчылыктын чегинен ашып баратканын көрсөттү да ушул тойду өткөрүүдө. Өзгөндү биз билебиз, көчөлөрү тар, ары бери өткөнгө дайым кыйналабыз өзгөндөн, ары бери өткөндө. Бирок кече алардын бири жок. Жалган нерселерди көрсөтүштү. Неге президент келет экен? Демек эл кайсыдыр бир жакта кыйналып жүрдү, ошол жолдорду ошентип тазалап жапканда. Ошол жерден күнүмдүк жашоосуна пайдаланып мындай жүргөн элдер, ошол жерде күнүгө тыгындарды түзүп жүргөн элдер кече кайдадыр бир кыйналып жүрүштү, кайсыл жактардадыр. Миңдеген, он миңдеген элдер. Андан кийин баягы концертти көрүп атканда дагы түз эфирлерден көрүп аткандырсыздар сиздер деле. Келген элдерди милициялар кетирбей, коргоп, айландырып, тегерек деп туруп алышып, качан президент кетет, анан кетесиңер деп элди кетирбей зордоп баягы жасалма немени кармап турушту да, публиканы ошол жердеги. Жасалма публика создавать этишип кармап турду. Эми ууру бол, каракчы бол, бирок ынсап менен бол деген сөз бар да, туурабы? Менин оюмча ушул нерселерди биз өтө эле ашырып атабыз. Урматтуу Өзгөндүн баягы ички иштер, Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, агалар, инилер, достор. Бул бийликти көрдүк, биз буга чейин 6-өсүн өткөрдүк. 5-өсүн өткөрдүк, азыр 6-чысы. Бардыгы өткүнчү, кеткинчи. Дүйнөдө силер дагы, биз дагы бардыгыбыз кеткинчибиз, өткүнчүбүз. Түркүк болуп калган эч ким жок. Бул бийлик дагы учуру келгенде кетет. Бирөө басып алып кубалап кетирбесе, мыйзам жолу менен, шайлоо жолдору менен кетет. Эч кимде турбайт түбөлүк. Мынчалык кошомат кыласың арей. Не кереги бар ушундай кошоматчылыкты? Элди кыйнап, мен мүйүз чыгабы силерге? Мен ушундай нерселерди түшүнбөйм. Анан эң негизгиси бу жерде тема койгондо биз бир аз баягы неме кылып тема койдук. Кандай десем, тамаша, анан бир чети элдик баягы макал лакаптарга негиздеп коюп. Кыргызда бир сөз бар. Байдын үйүн байдөөт корuyт деген. Вот ошол неге биз байдөөттөр, борборду байдөөттөр коргоп калды деп айттык. Ошону бир аз өзүң кененирээк түшүндүрүп берсең. Түшүнүктүү. Достор, темага байланыштуу кандай болду? Байлар илгери бир жака конокко кеткенде, эми илгери билесиздер, ат менен жана башкалар менен кетишет, алар күндөп түндөп кетишчү. Биздин бийликтегилер дагы күндөп түндөп кетти. Аны сиздер түз эфирден көрдүңүздөр, жана башка Душанбеден келип 2 күндөп, 3 күндөп жок болду. Бирок 17 сентябрда буга чейинки фейктер тараткан маалыматтар боюнча дагы, башка маалыматтар боюнча дагы кимдир бирөөлөр аябай фейковый маалыматтарды чыгарды. Анын артынан кээ бир адамдар соттолуп кетти, кээ бир адамдар камалып атат азыр. Өздөрү фейковый маалыматтарды тараттырып, аларды камаганга чейин алып барып атат да, мисалычы. Мызыч ушундайлар болуп атат. 17 сентябрда бийликтин өкүлдөрүн көрдүк, бардыгы Өзгөндө жүрөт. Алар борборду таштап, Ак үйдү, резиденцияны таштап, мисалы, үйүн таштап кетти да. Кимге дайындап кетти? Аны көрдүк. Баягы эле формасынан байкадың да кимдер? Буларга керек болсо единый форма тигип берип койгонда мен таң калдым да. Жанакы мен Москвада жүрүп келген адамдардын биримин да. Эми элди анчалык таңуулагым тура келбейт. Просто мен ушундай айткым келип атат. Дөбөт деген жергечи. Москвада катуу суук болгон дөбөттөрдүгө жанакындай чапындарды кийгизип, жакшынакай кылып алып ээчип жүрөт да. Кечегилерди мен ошондой форма кийип алгандарды ошондой эле көрдүм да. Баткендин ситуациясында алар митингге чыккан. Садыр Жапаров Баткендин артынан эл кууп түшүрүп калбасын. Ушул бийликти биз коргоп калалы деп алар бекер чыккан жок болуш керек. Буларга керек болсо айлык төлөнүп атат болуш керек. Булар мындай деп ойлойм да, эгер эми булар ким болгондо дагы эгер чыныгы колдоочусу болсо, анда ошол колдоп аткан адамдарынын мындайча айтканда уур экенин билет да.
Себеби баягы сөз бар го, уурунун арты бир ууч дегенчи. Өзүнүн көлөкөсүнөн дагы коркуп турат да буларчы. Мен ошону ойлойм. Дайым ошол баягы мыйзамсыз келген деп биз дайым айтып атпайбызбы? Мыйзамсыз келди, мыйзамсыз алды. Биз ал жерге чыккан эл такыр башка максатта чыккан болчу, митингге, шайлоонун жыйынтыгы жокко чыксын деп чыккан болчубуз, бирок жыйынтыгында такыр башка иштер болуп кетти. Элдин толкундап турган элдин күчүнөн пайдаланып, кайсыдыр бир элдер келип бийликти алмаштырып басып алды. Мына биз 1 жылга аз калды, 1 жылдын ичинде көрдүк, бийлик алмаштыруу же болбосо бийлик төңкөрүш жасоо, мына биз 1 эмес 3 жолу жасадык ушул ишти. Эч кандай Кыргызстанга, өлкөгө пайда алып келбейт. Бир гана жол бар, мыйзамдуу жол менен, шайлоо жолу менен бийликти алмаштырышыбыз керек. Татыктуу адамды шайлоо менен гана. Ошондо жалпы Кыргызстандагы 3 миллион 700 миң адам көпчүлүккө салып, ким көпчүлүктү тандаса, ошондо баягы туура чечим болгон болот. Азыр биз кандай кылып атабыз? 10 миң 15 миң адам чогулуп келип атабыз дагы бийликти алмаштырып салып атабыз, кубалап салып атабыз. 10 миң 15 миң адам Кыргызстандын 1% дагы түзбөйт. Ушуну туура түшүнүшүбүз керек биз. Жок дегенде Кыргызстандын 70-80% эли шайлоого сөзсүз катышыш керек. Ушундай мыйзамдарды кабыл алыш керек. Эгер жок болсо бизде. Азыр Кыргызстандын 30% эли катышып, 30% эли шайлоого катышып, анын арасында 70-80% кимге добуш берсе, ошону шайлап коюп атабыз. Ал адамдарды баягы алдаш, аларды ар түрдүү немелер менен акчага сатып алыш же башка жолдор менен алардын оюн буруш оңой. Негизги элдер ушунчалык шайлоого ишенбей, шайлоонун жыйынтыгына таза өтөрүнө ишенбей, шайлоого барбай коюп атат. Же болбосо барайын десе шарт жок аларга. Алар чет элде жүрүшөт, аларга жетиштүү баягы шайлоо участкаларын түзүп бербей атабыз. Чет элде жүргөндөргө. Кыргызстандын негизги ишке жарамдуу, шайлоого жарамдуу бөлүгү сыртта. Кыргызстанда 6,5 миллион эл болгон менен анын 3 миллион 700 миңи гана шайланууга укуктуулар. Анын дагы 2 миллион нарак берагындагысы сыртта жүрөт. Кыргызстанда 1 миллион 700 миң калат, анын 500 миңдей катышпайт шайлоого. Себеби алар ишенбейт шайлоонун жыйынтыгына. 1 миллион 200 миң, 1 миллион 300 миңдин нар берисинде адамдар чечип атат азыр эми Кыргызстан тагдырын. Албетте бизде туура эмес нерселер өтө көп, айта берсе сөз көп. Биз темадан чыгып кеттик окшойт. Мен айтайын дегеним, эгер бийлик, мен ушуну анык билем, эч качан элдин коргоосуна муктаж эмес. Себеби ал бийлик башында турат. Элдин колдоосуна дагы, коргоосуна дагы муктаж эмес. Ал тескерисинче ошол бийликтен зордук, зомбулук, кордук көргөн эл коргоого муктаж болот. Себеби бийликтин колунда ушунча мамлекеттик машина туруп, кантип ал коргоого муктаж болуп калсын? Бул өтө төмөнчүлүк. Эл туура талапты коюп, эл мондай кыл деп турбаса, бийлик анда кантип туура жол менен кетет? Адамда нафс деген, адамда эго деген нерсенин чеги жок да. Буну эл көзөмөлдөп, эл талап кылып турбаса, бийлик вообще эсептешпей калбайбы эч ким менен? Бийликти коргоп чыгып аткандар байдөөттөр. Байдын үйүн коргогон байдөөттөр. Силер элдин, Кыргызстандын, мамлекеттин душманысыңар, ушуну унутпагыла. Мен силерге ушинтип айтам. Силерге башкача наамдын эч кандай кереги жок. Башкача аттын. Ушул эле маселеде эсиңде болсо керек, Курманбек Салич Бакиевди дагы эл кууп жана башка кылганда өз жерине барып, ош жерине барып, элдин бир кандайдыр бир катмарына бир коргоо көрсөтөм деп эл чогулуп аракет кылганда деле азыр көп болсо бул жерде 1000 адам чыкса, ал жакта 5 миң, 10 миң деген адам чыккан да. Элге ишенген ушу бийлик дагы бир аз туура эмес кылып атат да. Себеби эмнеде? Кече 1000 адамга ишенди, ага чейин 2000 адамдын артынан келишти. 1000-2000 адамдын артынан ары бери кылып атышат. Бирок булар айтып атат, жалпы эл деген сөздү дайыма колдонушат да. Фейктериби жана башкаларыбы. Урматтуу элдин атынан жамынгандар,
жана башкалар бир аз элдин атыны ары коюп 1000-2000 адам бул эл болушу мүмкүн. Бирок канча бир процентке салыштырмалуу ал сиздер ойлогондор жана 80% дейт эмес. 80% эл дагы шайлады андай мындай деген сөздөр дагы бул 30% келген шайлоо, жана сен айткан келген шайлоочунун 80%. Ал деген где-то 10-15 эле пайыз. Кыргызстан боюнча алсак 9-10 эле пайыз түзөт да. Ага чейин дагы айтып кетейин. Bir жыл мурда 4-октябрда ушул эле Садыр Жапаров дана чын мен деген Садырдын күчтүү колдоочулары 6,9 гана процент менен келген. Бул чыныгы мекенчилдер деп ошону айтса болот. Анын ичинде баягы талапкерлер 100дөн ашык талапкер бар эле, ошолордун колдоочулары менен. Ошондо алардын баары минус кылып келгенде 1-2% түзүп атпайбы? Туура. Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдон. Ошондо айтат элем да, анча-мынча ютуберлер колдогондо элдин атын жаммай колдонгула сураныч. Өтө туура эмес маалымат бересиңер, өтө туура эмес санды чыгарасыңар. Такыр туура эмес. 10%га жетпеши мүмкүн. Колдогон, бийликти колдогон адамдар азыр ушул көндө. Убагында 10% колдоп өттү дейли. Азыр бирок 5%га түшүп калышы мүмкүн да, ушул убакытта. Ошондуктан бул бийликти алдырып койбойлу деп булар коркконунан артынан жана дөбөттөрдү койдуруп кетти да. Борборду силер карап тургула, на всякий случай деген. План Б. Бирок эгер ушуну Мирлан мырза ошол бийлик башындагылар өзү элди ушинтип чогултуп, өздөрү уюштуруп коюп кеткен болсо, мында бул адамдар өтө чоң ката кетирип атат. Себеби наразы болуп аткан эл толкуп бир күн чыккан болсо, ушинтип булар дагы адамдарды койгон болсо, эл аябай чоң кагылышуу болушу мүмкүн. Бекүнөө түшүнүп түшүнбөгөн адамдар баягы көп курмандыктар болуп кетиши мүмкүн. Бул өтө жаман нерсе. Андан көрө бийлик башында турган адам дайыма элин сүйсө, элди жерде патриот болсо, баягы өзү айткандай, мекенчил болсо, анда эч качан бул нерсеге барбаш керек. Мен Адахан Кимсанбаевдин несин сыйлайм? Дайыма ошол нерсени биринчи орунга коет. Себеби Абсамат Масалиевичте дагы болгондо бул нерсечи. 95-жылы шайлоодо, президенттик шайлоодо Абсамат Масалиевич утат. Ал китебинде бар, Адахан Кимсанбаевдин. Утуп, Раматылык Бекмурат Осмонов менен Адахан Кимсанбаевич Абсамат Масалиевдин алдына кирет дагы, сиз жеңдиңиз, чыгып өзүңүз жарыялай бериңиз. БШК жарыялагандан коркуп атат тигилерден. Эски бийликтен. Уже алар жеңилген бийликтен коркуп атат. Сиз өзүңүз десе, жок. Мыйзам чегинде БШК жарыялаш керек. БШК жарыялабаса мен чыгып өзүм жарыялайм. Мыйзамга баш ийген адам. Ой, жарыялай бериңиз. Сизди ушунча эл колдоду. Керек болсо келет ошол элдер дейт да. Керек болсо ошо сизди колдогондор келет ушул жерге. Десе жок, андай кыла албайм. Себеби ошолордун бирөөсүнүн башы жарылган болсо, анын энесинин канча көз жашы агат, канча жүрөктөр ооруйт. Бир эле баланын башы жарылып калса. Азыр биздикилер өлгөндөрдөн деле коркпой калды да. Өлгөндөрдөн. Атамбаев келиш үчүн мына 90га жакын бала өлдү. Мына кечегилер ушу бийлик келиш үчүн канча бала майып болуп, Үмүтбектин өмүрү курмандыкка чалынды. Канчалаган балдар бая майып, мунжу болуп, кече Суперинфодон бирөөсү чыгыптыр. Өкмөт бир кабар алып койгон жок, бир кылчайып койгон жок. Ал иштей албайт, ал бала мындан кийин. Ал мунжу болуп калды, майып болуп калды. Силерге ушундай бийликти алып берди. Силер азыр жыргап атасыңар. Ар тараптан, кыскасы, мыйзамды дагы жыргап атасыңар, мыйзамсыз дагы жыргап атасыңар. Эми кыргыздар бул түшүнүктүү эле, жашырт эмне. Ошого окшогон силерге бийлик алып берген эр азаматтарды жок дегенде кичине баалап койбойсуздарбы? Кичине үй алышына жардам берип, кичине шарт түзүп берип койбойсуздарбы?
Бул мамилеңер менен силер эмнени каяка карап кетип атасыңар, бийлик башындагылар? Силер тескерисинче бул жактан дагы ошондой балдарды, ошондой майып мунжулардын болушун камсыздап атасыңар азыр. Улам неме болгон сайын, кайсыдыр бир наразычылык тараптар өздөрүнүн наразы пикирлерин билдире баштаса, элди чогултуп, элге каршы коюп атасыңар. Кыргызстандын жарандык согуш майданына айланткан атасыңар. Эмне кылган атасыңар? Адам болсо болот да. Эми кече дагы ошол митинг боюнча аябай жакшы сөздөр болгон. Кечеки эфирден көрүп аткан маалымат боюнча кыскача айтып кетсең, курмандык чабылып кетет деп туура эмес айтып атасыңар. Болуп кетсе, силерди башка жолго салабыз дегендер жазып атат да. Кече Супер Кечиде, Супер ТВда кайсыда? Супер Кечи ошол тартыптыр. Курмандык болгон, курмандыкка чабылган биздин жарандар бүгүнкү күндө майып болуп калган жарандарыбыз жардамга муктаж. Байлар, дакансалар, бийлик кабар ала элек бизден. Бизден эч ким маалымат алып бизге келе элек деп тарап атат. Супер инфонун сайтына кирип көрсөңөр болот. Өзүңүздөр ошол жактан көрсөңөр болот. Ошол боюнча маалымат берчи. Мен азыр айттым. Кыскасы, бийлик ошолорго жардам берүүнүн ордуна дагы бүгүнкү күндө ошолордун санын көбөйтүүгө аракет жасап атат деп айттым. Кечегиндей антимитингдер ушул нерсеге алып барат, анын башка варианты жок. Мен Адахан Кимсанбаевди сыйлайм деп жана сөзүмдө айтканым, эч качан митингге элди үгүттөбөйт. Бизде дагы көп болгон. Бүтүн Кыргызстан партиясы көп жолу шайлоолордон өткөн, бирок жанакы маалыматтар чыкты го, 60 000 голосту элдин доошун жок кылган. Сырт жактан келген голосту жок кылган деп ошол БШКда иштеген адам мойнуна албады экен. Ошол сыяктуу кылып дайым бийлик пут тосуп келет. Бирок Адахан Мадымаров эч качан элди көтөрүп чыгып, баягы бийликти алмаштырууга, мындай нараазычылык акцияларын өткөрүүгө жол бербейт. Себеби элди чындап элди ойлогон, жакшыбызбы, жаманбызбы, дакансабызбы, даканса эмеспизби, бардыгыбыз Кыргызстандын жараныбыз. Чыныгы элин, кыргыз элин сүйгөн, Кыргызстан элин, Кыргызстан мамлекетин сүйгөн патриот атул бир адамга дагы жамандык каалабайт. Бирине бири каршы тукурбойт, койбойт. Андай болгон бул элин сүйгөндүк эмес. Бул элин тебелеп тепсегендик. Мен ушундай баалайм. Кече жума күн болду. Бир маалымат тарады. Кайсы бир бала сүрөткө тартып алыптыр. Адахан Кимсанбаев жума намазда жүрөт депчи. Андан кийин алар да көпчүлүгү ага чейин ушу Адахан Кимсанбаевич ал жака барат, бул жака барат деп маалымат таратышкан болчу. Бирок мен таң калганым. Жума намаз болсо, жума убактысы болсо, ошо той өткөргөндөр да ошол жерде концерттерин коюп атты да, мисалычы. Үзгүлтүксүз программаны окугансың. Ошондой эле стадиондо жүргөн адамдар дагы ошол жерде эртеден баштап чогулган, кечкечен жүрүштү. Митингге чыккандар дагы. Бул мен бирдемке түшүнбөйм. Ошончо эркек 90% бардык жерде эркектер жүрдү. Ошол Адахан Кимсанбаевичке окшоп, мисалы, биздин тегерегибизде жүргөн адамдарга окшоп, жөнөкөй өзүнүн тиричилигин кылып барса боло беле? Башкасын токтотуп. Баягы жума күндөрдүн султаны деп коет. Бүйүк күндөрдүн бири го. Бул жумадан жумага чейин Алланын өмүрүн барсыңбы жоксуңбу дагы да. Бул өтө чоң аманат. Ал парызды аткарып калуунун өзү чоң зыйнат дейт. Бирок биз азыр түшүнөбүз да. Ал жерде өзгөндө той өткөрүп аткан уюштуруучулардын деңгээлин дагы билебиз, ким экенин. Кимдер экенин да билебиз. Алар канчалык баягы иман бекемдеген болбосо, жөн эле адамгерчилик деңгээлин жекелик өтпөй эле коелу, бирок ушул жасаган иштери менин оюмча өзү эле тастыктап турат. Бул сөздөрдү мен айтпасам деле. Албетте туура эмес мындай сөздөр, бирок ушул чалык баягы
күндү белгилеп атканда ошол Карап күн койсо жума болот болот экен. Жума күнү Кыргызстандын негизги эли бир эле кыргыз эмес, өзбек эли, Кыргызстандагы уйгур эли, дунган эли, бир канча улуттар бардыгы мусулман динин карманат, ислам динин карманат. Ушулар бардыгы жумага баруучу күн экен. Ушуну 18-ине жылдырып койсок болот, же болбосо 19-уна жылдырып өткөрсө болот. Такыр эми болбой атса өткөрүш керек болсо. Бирок ошол жума күнгө турлаганын менин оюмча бир топ эле чекилик болуп калды. Анан эми мен азыркы кечеги антимитингке чыгуучуларга көп деле таң калбайм. А жерде дээрлик кимдер чыгышын мен түшүнөм. Себеби ал жакта эл, кыргыз эли кырылып баткенде, канчалаган элдер майып мунжу болуп атканда, биз ошол жерде, ошол согуш болуп аткан жерлерде жүргөнбүз. Бул жакта антимитингчилер бизге каршы антимитингке чыгышкан. Бүтүн Кыргызстандын колдоочуларына каршы митингке чыгышкан. Эсимде биз ошол жакта туруп чакырганбыз. Ооба. Келгиле бул жака депчи. Ооба. Митинг уюштура турган трассаны таап беребиз дегенбиз арка айылында. Эсиңдеби? Силер митингке чыгып марш кыла турган бул жерде трасса бар экен, ушул жерде кылалы дегенбиз. Бирок эфирлер турат, ушул мекендештүү каналында. Ошол убакта карасаңыздар бар апрелдин аяктары, май айларында. Силер эгер чындап мекенчил болсоңуздар, чындап мекенни сүйгөн, кыргыз элин, Кыргызстан жерин сүйчү уул кыздар болсоңуздар, сиздер жөө болсо да ошол жерге бармаксыңар. Биз барганбыз жолун таап. Биз эч ким бизди каржылабайт, башка кылбайт. Биз кайсыл жерде не кылып жүрсөк, өзүбүз таап жолун керек болсо жөө барабыз. Себеби биз үчүн кыргыз жери, кыргыздын суулары, кыргыздын эли өтө кымбат. Биз үчүн өз өмүрүбүздөн дагы кымбат. Ошон үчүн биз ушундай жүрөбүз. Видеону кандай кылабыз? Менин оюмча өтүп кетти го азыр. Түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, бизде эфир бир канча убакыттан кийин, азыр бир аздан кийин 41 мүнөттө болуп 50 мүнөткө чейин бизге уруксат берилген, бирок 45 мүнөттө деп өзүбүз чектеп атканбыз өзүбүз үчүн. Бирок бул биздин эфир канчалык талкуу көп болуп, комментарийлер көп жазылса, биз узартабыз, ушундай маселелерди карап кылабыз. Бирок урматтуу мекендештер, тойдон тажабадыңарбы? Айткылачы мындай, өзүңөр комментарийга жазгылачы. Ким тойдон тажады? Кандай бир мисалы мен тажаган адаммын. Мен акыркы жылдары мен туугандарым жана башкалардын баары билет. Мен той маселеси мен үчүн кызыктырбайт. Мен той үчүн деп көп иштерин токтотуп кое албайм. Бирок бийликтеги ошончол чоң статустагы адамдар өздөрүнүн статусун көтөрүп алган адамдар, самозванецтер деп эле айтайынчы мындайча айтканда. Аларга бара берсе болот. Себеп дегенде урдалган акчаларды урдалбаган десе, анда тастыкта берсин. Жок, булар таза акча, арам эмес, булар адал акчалар десе, анда тастыкта берсин. Эл көзүнө жарыяласын. Каяктан акча таап атат? Качантан бери миллионер болуп кетишкен? Урматтуу акелерим, өзгөндүк акелерим, эжелерим, билем, силерди бүгүн текшере турган адам жок, силер өзүңөр текшере албайсыңар. Ошондой эле айткан Дастан Бекешев айткандай эле, ушул күнгө чейин келип, Камчыбек Ташиев менен бийликте отургандар бирөө сурак бердиби дегенде жок деген. Бир чакыра албайсыңар дегендей эле. Силерди бүгүн эч ким чакыра албайт, силер өзүңөр хансыңар бүгүн. Бирок силер да сурак берчү күндөр келет. Силер дагы ушул кылып аткан ишиңерде же болбосо арам жол менен акча тапкан болсоңор эсле. Ушундай байлыгыңар көп болуп кетсе, бир күн болбосо бир күн буга сөзсүз жооп бересиңер. Буга чейинкилер жооп берип келген. Сиздер да жооп берип калышыңар мүмкүн. Ошондуктан жалпы элибизге ошонун ичинде сиздер, бийликтегилер, сиздерге да ыйман берсин. Той менен биз дүйнөгө таанылбайбыз. Азыр мен да бир аз кыстырма кылып кетейин сага. Кыргызды өстүрбөй аткан, кыргыз мамлекетин бирин эки кылбай аткан эң негизги факторлордун бири ушул кыргыздын тою болуп эсептелет мен үчүн. Биринчиси бул коррупция албетте. Биринчиси коррупция. Кыргызстанды ушул өнүктүрө койбой, баягы
жакырчылыктын түпкүрүнө тартып бараткан, жоголуунун чегин алып бараткан нерсе бул коррупция болсо, экинчиси ушул кыргыздардын тоюбуз. Аябай муну бардыгыбыз айта беребиз, бирок бардыгыбыз ошол нерсени кайра эле кыла беребиз. Бул эми саясатчыларыбыз өткөргөн тойлор бул башка. Булардын дагы күнү келип бардыгына бир саясий, юридикалык баалар дагы берилеттир. Бирок эл өзүбүздүн тоюбуздагы менин оюмча бир топ эле баягы ченден чыгып ашып баратат десем болот да. Эми өтө туура эмес нерселерди көп кылып атабыз. Бир аз ойлонсок. Суроо. Кыстарып кетейин да, сага суроо. Мен өзгөндүкмүн. Мисалы өзгөндө чогулуштарда анда-мындайларды көп өткөрүп жүргөнбүз. Ошол эле жерде Адахан Кимсанбаевич 500 миң адамды чогултуп, бир той эмес, жана башка эмес, бирден уюштурса эмне болмок? Ким биринчи секирип чыкмак? Бул саясат деп. Барып Адахан Кимсанбаевич жөн эле жыйын өтүп койсун дейли. Бир кой эле союп туруп, келгендерге шорпо берип, бир 100-200 адамды эле чогулткан болсо, доош сатып алуу деп мен ойымча чыкмакпы? Чыкмак. Четтетебиз деп. Сакалдуу саясаты чыкмакпы? Чыкмак. Ушул бийликтердин бардыгы ошолордун приказын аткармак. Силер жазгыла, биз кылабыз деп. Же калыппы? Бул болуп келген иш. Себеп дегенде кичинекей чогулуш кылып койсо, канчасы барып, жанакы жүгүртмө иттери бар го. Бизге билинбей арабызда жүрө бергендерчи. Кандектер деп коебуз го. Ошолор деле маалыматты берип турат эле да. Достор, тең салмактуу жоктугунан биз ушинтип айтып атабыз. Адилеттүүлүк жок. Бул кечеки болгон өзгөндөгү той, бул чоң саясат. Буну БШК айтпасын. Буну прокурор ошол жерде өзгөндүк акем айтпасын. Бул жерде спикер айтпасын. Президент айтпасын. Коопсуздук кызматкеринин жетекчиси айтпасын. Бар айтпасын. Эл айтабыз, биз айтабыз. Бул жерде чоң саясат болду. Добуш сатып алуунун өтө чоң маданияттуу жолу. Булар башка жол менен элге мындай подход кылса болмок. Мисалы, Зулушев акчасын ошончо бай болуп атсаңыз дагы, сиз урматтуу Зулушев прокурор акебиз, акчаңыз ашып ташып атса дагы, сиз өзгөндө бир көчөсүн оңдоп кое албайсыз. Өзгөндүн сасып аткан канализациясын оңдоп кое албайсыз бүгүнкү күндө. Себеби эмнеде? Себеби сөзсүз түрдө анын артынан отчет бересиз. Жок, мисалы, ал жерде акча эсептелип калат. Тойдо акча эсептелинбейт, ошону булар билет. Улукбек Ормонов, Элмырзаке, Аида, силер буну уюштура албайсыңар. Өзгөндү баткакка батып жат турган өзгөндү силер контролдоп, өзгөнгө көңүл буруп кое албайсыңар. Себеп дегенде, ал жерде эсептелинип калат, ал жерде билинип калат. Силердин оюңарга да келбеши мүмкүн бул нерсе. Өзгөндө бирдемке кылып коеюн. Ушул өзгөндө макул, мен өзгөндөнмүн. Ушул пайдаланып акчаны эч жакка кетире албайтам деп өзгөнгө бир тал сайып кое албайсыңар. Себеп дегенде эртеси жооп бересиңер. Макул, өзгөнгө кылбасын. Кечеги баягы Суперинфодон чыккан бала. Ушулар үчүн, ушулардын бийлиги келип орнош үчүн ошол бала мындай өзүнүн өмүрүн, өзүнүн ден соолугун баягы тоокелге коюп майып болуп калып атпайбы? Ошого окшогон балдарга үй-жай кылып бербейсиңерби? Ошол той кылгандан көрө, ошону чыгарсаңар мисалы. Менин оюмча, ушул кандай келбесин бир Алла да ыраазы болушу мүмкүн эле, себеби ошондой майып мунжуга ошол болуптур, жатка кылбасаңар, башка эми Кыргызстанда көп андайлар. Ошолордун баарына кыла албасаңар, жок дегенде силер үчүн ошону кылган балдар, кыздарга көңүл буруп койбойсуңарбы? Тойду эмне кыласыңар? Той убакты саты келгенде баягы курсак ток болсо, жакшы болсо, мындай тойлор боло берет өзүнөн өзү эле. Интернатчы. Интернаттарга жардам берсе болот. Өзгөндө урматтуу атка минерлер, өзгөндүктөр, өзгөндүн атка минерликтер, вот постто отургандар. Барыңыздар билесиздер, өзгөндө интернат бар. Разаков атындагы. Өткөндө да айтканбыз. Баары билет. Бир кабыр алып койдуңарбы ошол жерден? Кече күнү эле Баткенде
шаарчанын ачылышы болду жана башка мероприятиялар болду. Ошол жакка барып салымыңарды кошпойсуңарбы? Титиреп турган биздин баткендик элибизди кичине дух берип келүү максатта барбайсыңарбы? Бара албайсыңар. Коркосуңар. Барганда да артыңардан ошончо охранник менен, ошончо дежурный өзүңөрдүн адамдарыңарды алып барасыңар. Көрдүк. Баскан турганыңардан коркосуңар силер. Силер көлөкөңөрдөн коркуп калдыңар бүгүнкү күндө. Уйкуңар жок болуп калды керек болсо. Уктай албай калдыңар. Андан көрө эл үчүн иштегиле. Биздин каалаганыбыз кызмат бул убактылуу. Ошол. Кызмат убактылуу. Силерге бүгүн Алла Таала ушундай мүмкүнчүлүк берди, бийлик башындагылар. Силерге чоң сыноо берилди. Эл үчүн чоң кызматтарды кылуу мүмкүнчүлүгү бар силерде азыр. Ошол мүмкүнчүлүгүңүздөрдөн пайдаланыңыздар дагы, эл үчүн, жер үчүн бир кайталаңыз, башка адамдар жасай албаган чоң иштерди жасагыла. Кумтөр бул маселелер менен сиздер бир кумтөрдү алып калуу менен, аны дагы сиздер мындайча айтканда басып алуу менен сиздер Кыргызстанга келүүчү инвестициянын жолун бууп койдуңуздар азыр. Эч бир чет мамлекеттик ишкана Кыргызстанга келгиси келбейт. Себеби булардын бийлиги каалаган күнүн келип сенин бизнесиңди басып алышы мүмкүн деп коркот. Кумтөрдүн мыйзамсыз экенин билебиз, бирок ошол мыйзамсыз, ошол арам иштер дайыма буга чейинки бийликтер мыйзамдаштырып берип келген, буга чейинки бийлик башында тургандар. Силер ошону тупа чыгып туруп басып алдыңар, бул да туура эмес. Силер негизгиси баягы Баткен окуясын ошол аркылуу жапкыңар келди, элди ошону менен сороткуңар келди. Бул нерсе эч кандай пайда алып келбейт. Жакшысы буга окшогон темалардын бардыгын жаап салып, бүгүн дагы болсо таза иштеп баштагыла. Эртең келип аткан шайлоону адилеттүү өткөргүлө, чындык менен өткөргүлө. Жарандар Кыргызстандын жараны кайсыл мамлекетте жүргөн болсо дагы добуш берүү укугуна ээ болсун. Кайсыл жерде болсо дагы. Канадада жүрөбү, Америкада жүрөбү, Кореяда жүрөбү, айырмасы жок. Россиядагы ар бири добуш берүү укугуна ээ болсун. Кыргызстанда адилеттүү шайлоо өтсүн. Эл өзү каалаган адамдарды вазир кылып шайласын. Мына ошондон силердин ишиңер башталат. Буга өзгөчө нерсенин кереги жок, алтындын кереги жок, башканын кереги жок. Болгон эртең дагы арам шайлоо аркылуу дагы тополоң болбосун, бийлик алмашпасын. Айтып коеюн. Бийлик алмашса дагы Кыргызстанга зыян келет. Кыргызстан дагы жок деген 10 жыл аркага кетет. Мен эч качан каалабайт элем ушун бийлик алмашсын. Кимиң болсо отурганың отур, кандай жол менен келдиң, ал учуру келгенде жооп бересиң. Азыр мүмкүнчүлүк барында таза иштеп. Таза иштеп кал. Биз ошону тарапташыбыз. Достор, биз айтып келебиз дайым, митингге каршы адамдардан бири бизбиз, өзүбүз. Биз революция жана башканы биз каалабаган адамдарданбыз. Бул жакта көпчүлүк жазып атасыздар, Баткенде өзүңөр. Баткенде биз башынан барып келгенбиз. Биз Баткенде жүрүп келгенбиз. Андан башка сөккөндөр жана башкалардын көпчүлүгү жанакылар эле фейктер, бирин сүрөтү жок. Мактагандар болсо, Алла разы болсун, окуй эле койлу. Достор, кийинки эфирди кааласаңыздар комментарийга жазып калтырыңыздар, кандай маселелер көтөрөлү өзүңүздөрдү жазып атасыздар. Биз достор ар бир маалыматты чыгаардын алдында бизге кайрылган SMS-терден кийин чыгып атабыз достор. Маалыматты өзүңөр берип атасыңар. Өзүңөр видео кылып жөнөтүп коюп атасыңар. Мен силерге кааласаңыздар скриншот кылып, кааласаңыз видео ролик кылып көрсөтүп бере алам. Эл каалап, эл бизге жөнөтүп аткандарды биз комментарийлерди окуп, бизге личкаларга жөнөткөндөрдүн бардыгын биз ошолорду териштирип карап, кайсынысы актуалдуу жана кайсынысы проблемный, ошолорду гана чыгарып атабыз. Достор, биз эл мененбиз, баарын билесиздер. Биз эл менен эсептешип келгенбиз. Сөзсүз түрдө сиздердин комментарийиңиздарды окуйбуз. Фейктерге жооп бербейбиз, аны баарыңыздар билесиздер. Не дейбиз, аяктайбыз? Аяктайбыз. Сөзүнүн аягында не дейбиз? Эң негизгиси, урматтуу достор, мекендештер, кайдыгерликти токтотойлу. Жанагы коррупция деп айттык, Кыргызстанды чөктүрүп бараткан факторлордун бири. Дагы бири ошол биздин тойлор дедик. Дагы бири, үчүнчүсү бул кыргыз элинин, же болбосо жалпы Кыргызстандын элинин, жарандардын кайдыгерлиги Кыргызстанды чөктүрүп баратат. Келиңиздер, кайдыгер болбой 30 жылдан бери өнүкпөдүк, азыр дагы өнүгүү жолуна чөлекпиз. Акыркы жылда үмүт кылгандар көп болду, бирок азыр көбү тилин иштеп, аттин кылып жүргөндөр көп. Кегиле.
бийлик башындагылар туура адамдар бийликке келип туура мамлекет баягы өнүгүү багытына түшүш үчүн биз эл кайдыгер болбой туура көз караш менен карап туура талдап шайлоолордо башкаларда активдүү болуп мындай туура багытка көрсөтүүчү, туура жолго түшүрүүчү бул эл. Анткени бийликтин чыныгы ээси бул бийлик башында тургандар эмес, бийликтин чыныгы ээси эл болот. Ошондуктан келиңиздер кайдыгерлик токтотобуз дагы, өзүбүздүн мамлекетти өзүбүз туура жолго түшүшүнө өзүбүз салым кошолу. Ийгилик баарыбызга иман берсин, жамандыктардан Кудай өзү сактаган болсун. Кийинки эфирге чейин жолукканча, эфир видео жакса сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар, комментарий жазды калтырып таштап коюңуздар. Биз окуйбуз сөзсүз. Ийгилик.